Кандайсыз? Жакшы. Күнүгө ушакты эртең менен туруп алып ушакты көздөп басасыз. Ушакты ушул жерди өрдөймүн күнүгө. Анан тиги каналга чейин барам. Андан ары тетиги жайында көп жар айылына чейин ошону жанагы жаңы 2 жыл болот чоң жол салынбады. Ошого чейин барабыз. Эми кыштын күндөрү ага жетпейбиз. Анан кайра мына могу ичи менен азыр барып көрөсүң, могу 2 жерди өтөбүз. Тетиги тепло трасса мына курулуп жаткан жерден алдынан өтөбүз. Ара кайра тиги ботаникалык бактын ичине киребиз. Андан арда бул баш аягы 23 гектар да. Ушундун ичинде эмнелер гана жок. Биринде миңдеген тал теректер, кайыңдар, карагайлар. Ал эмес бардык ошол Кыргызстанда эмес, жеке Кыргызстан эмес, Орто Азияда, ал эми Европадан бери көчүрүп келген багдарактар бар. Алма, өрүк, карагат баары бар да, жаңгак. Ошо. Жакшы. Канча болду ушинтип эртең менен туруп басканыңызга? Басканыбызга орто жерде тынымдарда болуп калды. Тынбай баш аягы мына 68-жылдан бери 68-жылдардын күз айларында мына барат. Азыркы Акынбаев көчөсү менен азыркы Шүкүров көчөсүнүн кесилишкен жерде үй алып, үй сала баштаган ошондон бери мына быйыл 48 жыл болот. Ошондон бери жүрөбүз. Ошол жерде басканым ошол баш аягы 48 жыл болуп калды. Жакшы. Бул ботанический саддын ичине да басасыз? Ботаникалык бактын ичине басабыз. Анын ичинде могу асфальтталган 3 жол бар. Ортосунда бири, даже ортосунда 2, бир жак, бер жак четинде бири, ар жак, эң ар жак тиги жана дубалдын менен жарыш салынган дагы мондай жол бар, аллея. Ошону менен андан могу жерде илгери мындан 50-60 жыл мурун салынган южный БЧК, түштүк БЧК, анан ошо иш жүзөгө ашпай калбады. Мына ошо канча шаарды кесип өткөн. Суу, Суу эмес, суусу жок да, азыр канал эме. Канал салынган да, БЧК деген бул. Түштүк БЧКсы иштеп атат. Ал эми бул түндүк ортого очо. Ал бул эми иштебей атпайбы, ошол салынганына бер жагы 50 жылдан ашты. 60 жыл болуп калса керек. Ошо курулган, аягына чыккан эмес. Ошо боюнча турат. Муну совет убагында чагара курулган, тетиги 50 жылдарда курулса керек. Мен так билбейм канчанчы курулганын. Кыштын суугунда кантесиз? Кыштын суугунда эмне? Кыштын суугунда жылуу кийинип алып, жүрүп отурсаң батальонда бассаң пердеп те кетесиң, ал эмес üşүмөксүң. Жылуу кийин бас. Ана суук эмне? Суук дегенде кийимиң болсо, үстүң жылуу, астың бут кийимиң жылуу болсо эле эмне üşүшү? Колуңду колгап, деди талаада ошол кыштын кыран чилдесинде жылкы кайтарып жүргөн илгерки, алар чыдаган. Ага караганда мына үйдөн кете белең жылууга көнүп калганбыз да. Ошол үчүн жанагы кыш десе эле абдан оордой. Кышты ал үстүнө чүйдө суук тиланчы болбойт мен билгенде. Мына айтып атпаймынбы, мен ушул жерде жашаганыма 52 жыл болот. Кычыраган кышты деле көрдүм, бирок болор аз элек, бир ай, 2 ай, 1 жыл, 3 жыл болсо болот. Андан эле кайра мындай аба эмеси, температурасы абдан деле мык эмес, кычыраган кыш эмес. Тиги нарындын аксай арпа, тиги акталанын баштары, тиги ат башынын кыштарында кыш жок буякта. Жаштарга эмне деп кетесиз? Сөзүңүз, каалооңуз? Эмне деп айтат элек? Жаштарга айтса көп, айта турган сөз көп. Мына азыр мурункуга караганда заман деген кыйла эле өзгөрүп атат. Заман мына 2 доорду көрдүк тура. Жаштар мына быйыл Кыргыз Республикасы, Кыргыз мамлекет болгондо 25 жылда болуп атат. Көп иштеш керек, көп окуш керек. Мына Кытайлар мына дүйнөнү эмнеси менен ээлеп атат. Мисалы өзүң эле мына 4 жылдан бери окуп аткан Кытай. Жана ушул мээнеткечтиги менен, аракети менен, тынбаган аракети менен дүйнөнү ээлеп атат. Ал жакында ээлеген эмес. Мына мындан 20 жыл мурун Кыргыздын белгилүү жазуучусу Каза Такмат деген болгон. Мына 2 жыл болду кайтып кетти. Мына ошону менен маяк кылсам
Dedi ilgili aytpat o şaka pastor bol 20 jut turmadı o. Ondan sonra o sol ne iskerip kaç borganda. Ondan sonra aytpat atı son jirgal jeri direkt apelin içinde turmuş o çuda. O jay waganda tümele jaşıldan görüpkö gelip kalatdı. Görgen. Bu kança kilometr bolup kalat deysiz? Orekin teti köprü hemen. Kanaldan tiga çem 1,5 kilometrede var. 1,5 da jetmek sol 1500 mü şunday kadar.